Geldik HSK3'gө. 300 жаңы сөз бар. Улам уруошуп атат. HSK3'түн экзаменинде иероглифтердин үстүндө пинyin жазылбайт. Демек өз алдынча окуп калганга жетиштик. Жана сиэцуа жазуу бөлүмү дагы сынакка киргизилет. Аудиону угабыз, сүрөттөрдү тандайбыз. Биринчи, экинчи HSK сынактарынан көргөндөй эле, бирок мунусунда бир аз татаалыраак, диалогдор узунураак болот. Мисалы, 这是您的葡萄，一共15元8角。好的，给你钱。 жана бир эле жолу кайталаганын уктук. Путао деди. Демек жүзүм. Жүзүм сразу сини белгилейбиз. Башка жүзүмгө байланыштуу нерсе жок. Экини. 二，这些盘子是什么时候买的？不是买的，前2天姐姐来送的。 这些盘子. Бул тарелкалар. Се дегенде түшүнсөк болот, бир штук эмес, бир канча штук. Демек, бини белгилейбиз. 3，你不要一边走路一边看报纸，这样对眼睛不好。我知道，我马上就看完了。 Суроону уксак кан деген бар. Кан баужы. Бул жерде карасак, бул киши дагы китеп окуп отурган сыяктуу. Адашып калбаш үчүн андан кийинки критерийди карабыз. Ибиан зоолу бир жагынан басып, бир жактан газета окуа дейт. Демек, бул отурат, бул басып баратат. Демек, эйди белгилейбиз. 4，医生，我的右腿最近一直很。 Ишаң дегенде эле биз врачты издеп баштасак болот. Демек, бул акимчен врач. Убакытты жакшыраак кармап калыш үчүн кийинки суроо башталгы чакты кийинки суроонун жоопторуну, кагаздагы жоопторду окуганга убакыт үнөмдөш үчүн бат-баттан эле белгилеп койсок андан жакшы болот. Жана акыркысын укпай туруп деле белгилеп койсок болот. Себеби башка вариант жок. Тилинин HSK3'түн экинчи бөлүмү. Туура же ката жоопту белгилейбиз. Биринчи диалогду угабыз. 儿子，都9点1刻了，节目也演完了，快去洗澡刷牙，准备睡觉了。儿子还没起床。 Билгенибиздей, саат 9'dan 15 өттү. 2. 9'dan 15 өтүп, телевизордо дагы жему, бул телевизордо берилген программа. Эгер адамдар үйдө отурса, телевизордон көргөн программа. Программа дагы бүттү, барып тишиңди жууп, жатканга даярдан дейт. Демек, арзы хаймей чичуаң туура эмес. Себеби суроода айтып атат, бала дагы деле туура элек, ойгон элек. Ошол үчүн туура эмес. Үчүнчү бөлүм. Суроого туура жоопту тандайбыз. 你房间打扫完了吗？需不需要我帮忙？不用了，很快就打扫完了。男的是什么意思？ Текстте укканыбыздай кыз балага жардам сунуштады, бирок өзү уже бүтүп калдым, жардам керек эмес экенин билдирди. Цай тамакчасы жөнүндө сөз болгон жок. Яо си ван квай идиштүү жөнүндө дагы сөз болгон жок. Демек калды жардам керек эмес. 4-нчү диалогду угабыздагы туура жоопту белгилейбиз. 这是你借给我的那3本书，还给你，谢谢。不客气，你1个星期就看完了？是，我这周不太忙，时间比较多。你还有别的书吗？有，都在这儿呢，你自己选吧。关于
于难的，可以知道什么？ Бул жерде сүйлөмдүн акырында, диалогдун акырында сөзсүз түрдө суроону жакшылап угушубуз керек. Ошого жараша жооп издейбиз. Мындан мурунку суроодон айырмасы 4 жолу диалог болот, 2ден 4 жолу сүйлөм айтылат. Бир аз узунураак болот ошол үчүн. Бул жерде эркек бала жөнүндө эмне, кандай суроо болду? Эмне билсек болот? Бул суроодо бул жерде суроо атат, эркек бала жөнүндө кандай маалымат билебиз деп диалогдон түшүндүк. 最近不太忙, ошого ал көп китеп окуп атат. Тилинин 4-чү бөлүмү диалогду угуп Юэду ти буфан. Бул жерде дагы диалог болот. Негизинен диалогдорду места-местасына коюшубуз керек. Видеону пауза кылып, өзүңүздөр өз алдыңыздарча иштеп, түшүнбөй калган жерлериңиздер болсо, сурасаңыздар болот. Экинчи боштуктарды толтурабыз кашанын ичинде. Үчүнчүсү окуп түшүнөбүз. Ичинекей мындай сүйлөм берилет жана астында ошол тексттен чыгарылган жыйынтык туурабы, туура эмеспи? Үчүнчү мындай бир сүйлөм берилет жана ошол тексттен сүйлөмдөн чыгарылган жыйынтык. Ошого карап жоопторун белгилейбиз. Мисалы, 我上次买过这种面包，糖放的有点多，这次我想换一种。他觉得上次的面包 баштагы алган нандын курамында сахар көбүрөөк экен. Ошол үчүн бул айтып атат, 我想换一种, дагы башка бир түрүн алгым келип атат. Демек, ал башта сатып алган нан 有点甜, бир аз таттуу. Үчүнчү жазуу бөлүмүндө биринчи тапшырмада сөздөрдү мындай чачыратып коет, башаламан коюп коет. Аны биз чогултуп туура сүйлөм курабыз. Андан кийинки тапшырмада пиньиндердин ордуна алдына иероглиф жазабыз. Бул жерде иероглифтерди көрүп таанып эле койбой, аны жазганды дагы жазууну дагы билгенибизди текшерүү үчүн атайын тапшырма. Ошондой сиэцо иероглифтер кээ бир убакта оор иероглифтер келет, кээде жеңилдер келет. Берилген H-3 300 жаңы сөзүнүн ичинен келет негизи. Ошолорду жакшылап үйрөнүшүбүз керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроолоруңуздар болсо жазыңыздар.